Элдик медиа сайтынын элдик талкуу программасы ободо. Студияда мен Наргиза Баймирова. Саламатсыздарбы? Бүгүн болсо ушул кечээден берки эл арасында өтө чуулгандуу окуяны жараткан Якутия элинде ушул кыргыз жараны бир тентектик кылып, ошонун айынан көптөгөн кыргыз мигранттары бир жаман окуяларга дуушар болуп атканын баардыгыбыз күбө болуп атабыз. Интернет айдыңында бул көптөгөн талкууларды жаратып атат. Ошол себептен бүгүн биз студияга Замандаш партиясынын төрагасы Жеңишбек Молдохматовду чакырдык. Саламатсызбы, Жеңишбек? Куш келиптирсиз дейли. Алгач эле ушул башында сөз болуп кеткендей, ушу Россиянын Якутия шаарындагы абал кандай болуп атат? Эмне себептен ушундай көчөтөн берки интернеттеги ар кандай окуялар пайда болду? Эң биринчиден сиздерге рахмат, ушундай эфир берип чакырып атасыздар. Бүгүн салыштырмалуу абал тынч, кичине өз жайына жайгарылды деп айтсак болот. Анткени мына сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Сүйлөшүүдө кимдер бар? Бул миграциялык кызматтын өкмөт алдындагы төрагасынын орун басары, андан тышкары Россиядагы Кыргызстан элчилигинин кеңешчиси, ички иштер министрлигинин ошо Россиядагы өкүлчүлүгүнөн өкүлдөр барды. Якутия тарабынан ошо жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү, аксакалдар, ошол жакта имамдар сүйлөшүүлөр жүргүзүп, баягы иш ордуна жылды, жакшы жагына жылды, Кудай буюрса. Анан бул эми өкмөт тарабынан келишүүлөр, сүйлөшүүлөр жүрдү. Ал эми элдин ичинде болсо маанай албетте кичине өзгөрүү бар. Маанай жакшы жагынан өзгөрүү бар деп айтам. Анткени ошо Якутиянын өзүндө интернет блогерлер, ошол жактан Якутиянын өзүнүн баягы аттуу баштуу адамдары да кайрууларды жазап атышат. Бирок салыштырмалуу жакшыраак. Бирок акыбал баягы чек арадай да акыбал кайсы гана учур болбосун өзгөрүп кетиши мүмкүн. Кырда өзгөрүп кетиши мүмкүн. Бүгүнкү күнү биздин мекендештер үйлөрүнөн чыга албай отурат. Иштеген орундарында жок. Анткени бул өтө кооптуу. Мен учурдан пайдаланып ушу мекендештерге кайрылып кетем. Бүгүнкү күнү ошо эртеден баштап рейдтер жүрүп атат. Анын себеби кечээ ушу Сахада, Якутскта чоң митинг болбодубу? Ошол митингде жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү, ошо шаардын, райондун жетекчилери катуу талаптарды айтты. Ал жерде талаптын бири ушу эмгектенген мигранттар, Якутияда мигранттарга рейд жүргүзүлөт, бардыгы текшерилет, мыйзам чегинде деди. Бүгүн рейд жүрүп атат. Рейдте болсо мына биз тынбай маалымат алганга аракет кылып атабыз. Тилекке каршы закрывашка деп коет, убактылуу абактарга киргендер бар. Мына жакын аралыкта эгерде мыйзамсыз жүргөндөр болсо, кара тизмеге кирип депортация болот. Эми бул жагынан. Ал эми жалпы коопсуздук жагын алганда кооптуу жагдайлар бар. Ошондуктан бул акыбал толугу менен баягы жайгарылып, тынчыганга чейин эшикке чыгып, коомдук жайда басуу мүмкүн эмес. Ошо убактылуу жайларында камап атышат деп атпайсызбы? Ошо кандай жарандарды, кандай критерийлер менен кармап атат? Эми ал жерде жалгыз кыргыздар эмес, ал жерде жалпы ошо Якутияда иштеген эмгек мигранттар, башка мамлекеттин жарандары бар. Мына ошолорду эми бул баягы документи жок, же туура эмес, же документи үйдө унутуп калгандар текшерилип атат дегеним да. Кечинде ошо жалпы стихийный митингден кийин айрым топтор болду. Ушу жергиликтүү тургундардан чогулуп алып, жаштарда жанагы эмгек мигранттары иштеткен жерлерди талкалап, чачып, жолдо жолуккандар салган фактылар катталды. Бирок эми ал расмий булактардан азыр чыгарбай атышат да. Элдик талкуу программасы дээрлик ушу эл менен тыгыз байланышта болгондуктан ар кандай суроолор келип түшкөн бизге. Ошонун бири бул мындай билдирме. Бир кыргыздын сүрөтүн илип коюшуп, ушул үчүн баары болду деп коюшса, биз алардын версиясына ишенип, баарыбыз кыргыз баланы тепкилеп кирдик. Күнөөнү түз эле өзүбүзгө жүктөгөнгө шаштык. Бул окуя канчалык деңгээлде чындык деген көрөрмандар суроосу. Эми бул аргасынан болду да. Аргасынан болду. Анткени ошо Якутияда иштеп, ошол жакта жашап, ошол жакта бала чакасы менен отургандар өзүнүн керт башы менен сезип атат да. Аргасынан болду. Бир бала ушундай кылып койду. Ошол бир баланын айынан азыр баардык журтташтар жабыркап атат да. Бул факт. Ошондуктан аргасынан кечирим сураган учурлар болду. Мына биз дагы Саханын өзүнүн жергиликтүү сайттарына чыгып, түшүндүрмө иштерин жүргүзгөнгө аракет кылып атабыз да. Ал жерде чоң эмгек ошо Якутиядагы кыргыз диаспораларынын өкүлдөрүндө болуп атат. Биринчи күндөн баштап сүйлөшүүлөрүн жүргүзүп, түшүндүрмө иштерин жүргүзүп атат да. Анан эми сиз айтып көрүңүзчү азыр
жок деп ошо баланы колдоп ала турган болсок, тияктагы кырдаалды күчөтүп ийебиз да. Анан бул болгон факты далил болуп атат. Ошо бир адамдын айынан баардыгы жабыркап атат. Үйүндө чыкпай турушат, катынып отурушат, иштеген ишине барбай атышат, запкы жеп атышат, уур токмок жегендер бар. Анан кантип аны актайбыз? Биздин ошо Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдары дагы териштирүүгө тийиштүүбү? Албетте, бияктан азыр тийиштүү комиссия түзүлөт. Комиссияны иликтеш керек. Мына сот санкция берип азыр камакка алынды жанагы бала. Эми ал этникалык казак, Кыргызстан жараны, ошол жерде иштеген, жакында эле келген эмгек мигранты болуп чыкты да. Андан эми бул мындай да, мен бир четинен толук кошулам. Баягы бирөөнүн сүрөтүн чыгарып койсо эле баары жапа турмаган жамандабаш керек. Мен да көчө жазып аттым. Сүрөтүн колдон келсе чыгарбай эле коюш керек. Сүрөтүн чыгарбаш керек. Анан колдон келсе биз Якутиядагы биздин мекендештерге жардам боло турган сөздөрдү айтышыбыз керек. Анан азыр актоо ал баланы, бул эрте. Бул боюнча териштүү иштер жүрүп, сиз айткандай тийиштүү ички иштер министрлиги, териштүү органдар бар да, мына ошо күч органдары иштеп, тергөө жүрүп, анан аныктайт. Ушул окуя болгондон баштап кечээ күнү таң артеден башталды десек болот, ушул талкуу жүрө баштады, кызуу. Сиздерге алгачкы адамдар кимдер кайрылышты, кандай жол менен билдиңиздер? Эми сиздер ушул Замандаш партиясы негизинен эле мигранттар менен иштешесиздер да. Эми эгерде партияны биз иштеп аткан, биз алып барып аткан ишти четке алып турсак деле, жөнөкөй жаран катары мына сиздин, бизди тартып аткан балдардын, менин, туугандарыбыз, жакындарыбыз барды, көбүн эсе миграцияда жүргөндөр бар да. Ошонун ичинен Якутиядагы жакындарыбыз эң биринчи кабарлады. Андан кийин реакция бере баштадык да. Бүгүнкү күнү сүйлөшсөңүз баардыгы үйүндө отурат. Анан маселен ушул кандай деп айтсам, ушу жагдай бул биринчи эмес, единичный эмес дегенимде, бул Якутия өзү бир мындай бир моноэтнический, моноэтникалык ушундай бир жер. Ал жерде якуттар жергиликтүү турат. Мисалы башка федеративдүү округдарда, Россияда башка улуттардын саны көп да. Жалпы Орусия боюнча бүгүн 250дөн ашык, эгер майда жана этникалык калктарды кошкондо 250дөн ашык улуттун өкүлдөрү бар. Анан ал эми Якутиянын өзгөчөлүгү бул ошо моноэтникалык бир, экинчиден аякта улутчулдук настрой абдан күчтүү. Анан бул Россиянын өзүнө, бийлигинин өзүнө кереги жок нерсе. Анан мен бул единичный эмес дегеним, дүйнөдө ушундай тенденция бар. Дүйнөдө ушундай тенденция бар. Мына алып көрсөңүз, Европа мамлекеттеринде, ошол эле Франция, Германия, ошол эле Испанияда мен өзүм туруп ошол жакта көрүп, күбө болуп келгемде, Италияда жанагы улутчулдардын жүрүштөрү көп жүрүп турат. Сөзүңүзгө аралжы, Жеңиш мырза, мына ушул Якутияда көп жылдан бери иштеп жүрүшкөн биздин мигранттарыбыз дагы көп, өзүңүз айткандай. Алардын бири ал жерде кырдаал кандай болуп атат, жана ушул биздин бул жактагы бийлик өкүлдөрүнө дагы ар кандай суроолору бар болчу. Эфирден пайдаланып айтып кетели, биздин өкмөттүн алдындагы миграция кызматында чакырдык элек эфирге, бирок ар кандай жүйөлүү себептерин айтып, бул эфирге келе албай калышты. Бирок ошентсе дагы ошол биздин тургундардын дагы оюн укканга аракет кылалык, Кандай дейсиз? Мына бул түз эфирде, ушу түз байланышта чыгып атат. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Саламатсыз, Бактурсун. Сиздин берсеңиз болот. Саламатсызбы? Мен бүгүнкү күндө биз ушу Якутск шаарында жашайбыз. 17 марттан кийинки болгон окуядан 3 күндөн бери бул жакта абал абдан курч болуп атат. Мен сиздерге кайрылуумдун себеби ушундай маселелерди жогорку кеңеште отурган сиздерге окшогон элдин өкүлдөрү атайын комиссия түзүп ушундай нерселерди кароого мүмкүнбү деп ушундай суроолорду кайрылайын дегем. Андыктан бул жакта жүргөн мигранттарга кыйынчылык туудуруп атат да, потому что эчке чыкпастан алар мынакей жумуштарынан, канча деген жумуштарынан айрылып, магазиндер, канча деген кафелер тиге чейин талкоолоого, өздөрүнүн үстөмдүгүн орнотууга аракет кылып жатышат. Булар кетсин кыргыздар деген эме мененчи. Бул негизги кыргыз эле эмес, көптөгөн ушундай эмелерге нацизмдик кылып атышат. Биз эле эмес, башка деген көптөгөн мисалы өзбектер бар, таджиктер бар, бул жакта дагы көптөгөн улуттар бар. Буларга дагы
алардын үстүнөн дагы баардык Орто Азиялык мусулмандарды дагы бөлүнүүгө ушундай түрткү болуп атат да. Бул боюнча кандай иш-чара көрсөңүздөр болот сиздер? Ушул маселе боюнча комиссия түзүп карап коюңуздарды өтүнөбүз. Бул биринчи суроо. Угуп атабыз дагы сиздер? Ал эми экинчи суроо, бүгүнкү күндө ушул боюнча сиздер маалымат угуп, ушул боюнча азыр сүйлөшүп жатпайсыздарбы, туурабы? Азыр мисалы жогорку кеңеш же кандайдыр бир диаспоранын өкүлдөрү эмне деп айтып жатышат жана эмне деген чечимдерге келишти? Мен ушул боюнча аябай маалымат билгибиз келет да. Анткени азыркы данный моментте биз деген эшикке чыга албай атабыз. Даже эшикке чыксак уже ала дегенде 2-3төн бириги эле даже подъезддердин алдына чейин турушат. Биз продукту алып, даже нан алганга мүмкүнчүлүк болбой жатат. Ушулар боюнча дагы экинчи маселе ушу чечилдиби же эмне болгону жатат. Рахмат. Сиз түз байланышта калып турсаңыз болот. Дагы ушул биздин Замандаш партиясынын өкүлү келди эле, Жеңишбек мырзанын дагы жообун уксаңыз болот. Рахмат сизге. Рахмат. Негизи биринчиден мен алыскы Якутияда жүргөн биздин мекендештерге баягы жылуу саламымды айтам жана сабырдуулук тилейм. Бул чындап эле кырдаал оор деп биз коңгуроо кагып атканыбыз бекер эмес. Анан абдан туура бир жүйөлүү нерсени айтты. Мени кубандырганы ушу жергиликтүү бийлик Якутиянын өзү түшүнүү менен кабыл алып, кечээкү митингде, мурда күнкү митингден 2 жолу митинг өткөн. Ошо 2 митингден тең элди жайгарып таратканга аракет кылды, колунан келди. Бирок эмнегедир биз жактан жогорку кеңештин депутаттары деп айтып атпайбы? Жогорку кеңештин депутаттары эмне үчүн үн катпайт? Жогорку кеңештин депутаттары эмне үчүн бул боюнча бир билдирүү бербейт? Жогорку кеңештин депутаттары эмне үчүн отурат? Карак, алар каякта десең, бүгүн ошол эле миграцияны шайлоо алдында эстеп калган саясатчылар кайда жүрөт? Алар айтор бүгүн бирөө презентация кылып атат, бирөө багын тигип жүрөт, бирөө дагы бир жеринде тоюнда жүрөт. Бул нерсе деген ошо Якутияда мындан 2014 жылга чейин 20 миңден ашык биздин жарандар бар эле. Анан 14 жылы билесиздер, дүйнөлүк финансылык кризис болгондо ал жерде жашап, анан акча табыш кыйын деп көбү кайра кетип калган Якутиядан. Бүгүн ошо 7 миңден 10 миңге чейин кыргыз жарандарыбыз, биздин мекендештер ошол жакта жүрөт. Анан бүгүн кырдаал боюнча миграциялык кызмат жана тийиштүү өкмөт өкүлдөрү боюнча ушу студияга келиш керек эле. Бул милдет биринчиден. Эмнеге? Анткени Кыргызстанда силерге окшогон медиалардан массалык маалымат каражаттары саналуу эле да. Анан бир 100 же 200 болсо мен түшүнөм. 5-6 чакырат экен, келип маалымат берип коюш керек. Мына ушундай бүдөмөк күмөн саноо менен отурушпайбы? Экинчи кырдаал боюнча чындап эле курч, бирок жакшы жагына бурулду. Өкмөттүн өкүлдөрү бүгүн сүйлөшүүлөр жүрүп, бүтүп, азыр макулдашууларга келишти. Эми жанагы кылмышкер камалды, ал боюнча соттук териштирүү жүрөт. Рейдтер жүрүп атат. Бул боюнча мен ушу учурдан пайдаланып кайрылат элем. Бул миграциялык кызмат, тышкы иштер министрлиги, анан ички иштер министрлиги ошо Россияда өкүлчүлүгүнө. Биз жалгыз Россиянын мыйзамына такап туруп албашыбыз керек. Айрымдар айтып атпайбы, ошо Россиянын ички саясатына кийлигише албайбыз деп. Эмнеге кийлигише албайбыз? Биз кийлигишибиз керек. Кантип Кыргызстан ЕЭПтин алкагында ошо курамына киргенбиз, 5 мамлекет бар. ЕЭПтин алкагында миграцияга тийиштүү мыйзамдар кабыл алынган, келишимдерге кол коюлган. Мына ошол келишимдердин, анан тийиштүү жоболордун, нормативдүү актылардын алкагында биз талаптарды жана шарттарды койгонго толук укугубуз бар. Кандай? Мына эжем же карындашым айткандай, үйүндө чыгып нанга чыга албай жатышпайбы? Алардын коопсуздугун сактоо. Бир. Экинчи, алар 2-3 күндөн кийин жумушка чыга баштайт. Ошол жумушун талкалап кетпейт деген эч ким кепилдик бербейт да. Сабап кетпейт деп кепилдик бербейт, тоноп кетпейт деп кепилдик бербейт. Мына ошолорду ички иштер министрлигинин өкүлү ошо Якутияда болуп, же болбосо өкүлүн жөнөтүп, мына ошону көзөмөлдөп, анан шарт түзүп бергенге алар чуркашы керек да. Бүгүн сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Анан мен ишенем, бир 2-3 күндөн кийин кичине тынчыйт акыбал. Стабилдүү. Ошол эле учурда бирок биздин андай ошол эле Якутияга кетеби, башка чет өлкөгө чыгабы, жарандарыбызга дагы бир түшүндүрүү иштери жүрөбү ушул жаатында, мисалы өзүңөрдү жакшы алып жүрүшүңөр керек, тартиптүү болушуңар керек деген сыяктуу. Эми кой аксагы менен жүз деп коет. Бир адамдын, 1-2 адамдын кылган кылыктарынын артынан баардыгы жаман болуп калбайт да. Бул бир. Экинчиси, түшүндүрүү иштери жүрөт, бирок жетиштүү эмес. Эми
элестетиңиз, күнүнө канча самолет учат, канча деген биздин жарандар учуп кетип атат. Жылына 30 миңден 40 миңге чейин жөнөп атышат да. Анын баардыгына физически жетишпейт экен. Анан өкмөттүн ишин өзүңөр билесиңер, айтпасак деле. Эми ушундай учурда албетте ар бир сыртка чыгып аткан биздин мекендеш кайсы мамлекетке баратса ошол мамлекеттин маданиятын, тилин, дилин, динин, мыйзамдарын сактаганга аракет кылыш керек. Албетте. Анан бул миграция боюнча бул да ачуу чындыкта 3 агымга бөлүп жүрөбүз да. 90-жылы кеткендер биринчи челноктор, анан 2000-жылы кеткендер, анан 2010-жылы кеткендер да. 90 менен 2000-жылы кеткендердин айырмасы эмне? Алар чынында союз ыдырап, баягы экономикалык коллапс болуп атканда, үй бүлөсүн багып, курсагын тойгузуп, баланы кийгизем деген максатта сыртка жөнөшкөн. Алар иштешкен да. Кийинки акыркы чыгуулардын көбүн эсе жаштар түзүп атат да. Бүгүн миграцияда бейрасмий 1 миллион жүрсө, анын 90% Орусияда, ошо Орусияда жүргөндөрдүн 70%-дан кем эмес жаштар. Анын 50%-дан кем эмес аял кишилер. Анан ошондо жаштардын көбү билим албай кетип атышат. Жогорку билими жок кетип атышат. Кээ бирөө көбүнчөсү аргасыздан баягы турмуштук куралы, кредиттен кутулалы, карызды жабалы, курсак тойгузалы, баягы жашообузду оңдойлу деп кетип атат. Бирок арасында да бар да. Болбой койбойт эмес. Тентеги бар, ар кандай адамдар чыгып калат. Ошол менен баарын эле алып туруп анан кыргыздар күнөөлүү деп койгондо туура эмес. Мен аларга карман да каршымын. Бирок түшүндүрүү иштери жүрүш керек. Бүгүн түшүндүрүү иштери менен кимдер алек? Бул диаспора өкүлдөрү, ошол жакта жамааттар абдан активдүү иштеп атат да. Кандай жүйөлөр менен кайрылуулар болуп атат сиздерге ушул жада жашап аткан мигранттарда? Сизге өзүңүздүн жеке кайрылуу болдубу? Сизге кандай кылып жардам бериңиздер деген сыяктуу? Якутия боюнчабы? Ооба, Якутия боюнча айтыңыз. Эми Якутия боюнча кайрылуулар абдан көп. Эми ачыгын айтканда, ушу сиз, биз, коомдук башталышта уюмдар, жөнөкөй жарандар ынтымакка, биримдикке чакыруу менен ошо Якутиянын тийиштүү ММКлар аркылуу ынтымакка чакыруудан, тынчтыкка чакыруудан башка аргабыз жок. Анан түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдөн башка аргабыз жок. Эмнеге муну айтып атам? Мындай кырдаалда өкмөттүн тийиштүү өкүлдөрү иштейт. Мамлекеттик органдар иштейт. Мына бизде миграциялык кызмат бар, МИД бар, МВД бар. Мына ошолор азыр ишти алып барып атат, алып барышы керек да. Ушул эле иштин үстүндө аябай кызуу иштеп атабыз деди. Мен жогоруда айткандай эле миграция кызматынын өкүлдөрү ушул эфирге келүүгө дагы мүмкүнчүлүктөрү жок экенин айтышты. Ошол себептен сиз менен маектешүүгө туура келип отурат. Деги эле жалпы эле ушул мигранттардын арасында кылмыштуулук боюнча биз кандай бир орунда турабыз азыр Кыргызстан жалпы эле негизде алганда? Андай статистика, чында акыркы статистикасын мен таанышым жок. Бирок кылмыштуулук эми мурун кандай болсо ошондой эле тенденцияда, чынын айтканда. Анан көбүн эсе чында билип билбей мыйзамдарды тааныбаган адамдар тарабынан кылмыштуулук болот. Эми мындай ойлоп көрүңүз да, сыртта 1 миллион бейрасмий жүрө турган болсо, кароосу жок, тыя турган адам жок, кой деген киши жок. Эмне кылат? Анан бул бир. Экинчиси, эгерде дүйнөлүк тенденция көз чаптырсак, дүйнөдө 250 миллион мигрант бар. Ошонун ичинен бул маанилүү сан. 250 миллион мигранттын ичинен 150 миллиондон ашыгы бул эмгекке жарамдуу, экономикалык активдүү деп коет. Башкача айтканда, иштегендер. А калган 100 миллиону бул баягы подработкада жүргөнү, жумуш издөө процессинде же бош жүргөндөр деген санда бул маанилүү сан. Эмнеге? Анткени ушул сандын ичинен кылмыштуу элементтер чыгат. Анткени бош отурган адам ачка болсо, бөтөн жерде болсо эмне кылат? Курсак тойгуш керек да. Мына ошондой учурлар катталгандар бар. Бул эми жалпы дүйнөлүк тенденция. Якутияда болгон окуя бул жалгыз Якутияда болгон жок. Бул ошо көптөгөн мамлекеттерде болуп атат. Ошо мигранттарга каршы азыр ошо мамлекеттеги жергиликтүү тургундардын реакциясы да, койгон реакциясы. Бизде деле өтүп атпайбы? Антикитайский. Мен өзүм катышкам. Биздин ошо кыргыз кызыбызды зордуктаганга аракет кылып, ич агарын жарып салган түрк боюнча чыгып, 14 жолу митинг өткөрүп, ал түрктү элчиликтен бери келип кысым көрсөткөнүнө карабай, 6 жылга биздин сот менен соттотконучулар болгон. Мындай кырдаалдар болот, бирок Якутияныкы өзгөчө болду да. Көрдүңүз өткөндө мына кечөө кечинде автоматтар менен асманга атып,
биздин мекендештерге барып коркуткан учурлар абдан көп болду. Бирок ошол эле учурда биз эки элдин ортосундагы баягы достукту, ынтымакты сактап калуу аракетинде эч кандай баягы козутуу сөздөрдү айтып, интернеттен дагы ар кандай тескерисинен баягы аларды коркутуп, үркүтүп, мына силердин деле якуттар жүрөт деген сыяктуу бир нерселерге барбаш керек деп. Албетте, бул өтө кооптуу, мындай маселеде өтө кылды аткарыш керек. Анткени бул баягы улутчулдук маанайда ойготуп коюп, анан ошол жерден этникалык кагылышууга алып келип койсо, дүйнөдө эки согуш бул аябагандай оор деп аталат. Бул этникалык согуш, анан диний согуш. Мына ошондуктан мындан өтө этият болушубуз керек. Биз айтып атпайбы, болгону азыр ынтымакка, биримдикке, тынччылыкка чакырыш керек, сабырдуулукка. Ал эми өзүбүздүн өкмөттөн талапты катуу коюшубуз керек, көзөмөлдөш керек. Мына биз тынбай жазып атабыз, тынбай айтып атабыз, чакырган жерлерге калбай барып атабыз, үндү жеткириш керек. Мына силер да жакшы болдуңар, Якутиядан түз алып, ошо кызыбыздын үнүн жеткирип атасыңар да. Мына ушундай үндөрдү өкмөттүн өкүлдөрү угуш керек. Ошол эле учурда биздин мигранттарыбызда кээ бир кезде мисалы жөн жерден эле мойнуна ар кандай мыйзамдарды, мыйзам бузду деген бир кылмыштуулукту илип койгон дагы учурлар аз эмес. Ошол кандай карайсыз? Мисалы ушул жагынан дагы бир мигранттарга жардам берген учурларыңыздар болду беле? Мына жакында эле Кыргыз өкмөтү менен биргеликте, ошол эле биздин бийлик менен биргеликте дегендей. Жакында эле болду да, жанагы дүйнөлүк футбол чемпионаты болуп атканда биздин жараныбыз, мекендешибиз Чыңгыз Анарбек уулу таксист бала капысынан авария болбодубу? Кишилер сүзүп алганда Кудай сактады, эч ким өлгөн жок. Ошондо кармаганда биринчи күнү эле ага террорист деген макамды коюшкан да. Анан терроризм боюнча берененин негизинде алар соттоп баштаган, тергеп баштаган. Ошондо абдан көп аракеттер болду. Ошол жерден анан терроризм беренеси алынды дагы, жөнөкөй кылмыш ишинин негизинде кийин кылмыш иши административдик ишке өттү дагы. Мына бүгүн боштондукта жүрөт. Бул да бир чоң жеңиш болду. Учурдан пайдаланып мен айтам, бул жерде жогорку кеңеш баягы мындай экен да, бала ыйлабаса эмчек кайда дегендейчи, мындай кырдаалдарда чын деле биз талапты катуу коюшубуз керек өзүбүздүн өкмөт тарапкачы, бирок жамандабаш керек. Анткени мындай учурларда, мисалы Баткендеги чек ара чыкканда биз баары жапа-тырмак биримдикке келишибиз керек. Антпесе башка мамлекеттин ошо коңшулардын эли өкмөтү карап турат да сындап. Анан шылдың болобуз. Бирок тымызын билгизбей катуу талаптар коюш керек. Биз ошондо талапты койдук. Жогорку кеңеши да, өкмөтү дагы, тийиштүү бүт мамлекеттик органдар иштеп берди. Мындай учурлар болот, абдан көп болот. Төмөнкү суроо баягы сизге түзмө-түз тийиштүү эмес болсо дагы, бийлик өкүлдөрүнө берет элек, бирок алар жок болгонуна байланыштуу сизге берейин. Балким сиз дагы ошо жооп табаттырсыз. Ушул жанагы биздин кыргыз жараныбыз Якутияда тентектик кылдык деп атабыз, зордуктоо боюнча беренеси менен мына кармалып отурат. Ошого кандайдыр бир кыргыз тараптан иликтөө жүргүзүп көрдүңүздөрбү өзүңүздөрчү? Чындыгында болгон окуя бекен, канчалык деңгээлде, кайда болгон экен, саат канчада деген ар кандай мотивдер менен? Жок, же жөн эле дүрбөсө баарыбыз дүрбөй атабыз? Жок, эми ал жерде мындай нерсе бар да, баягы тергөө документтерине таянышыбыз керек. Тергөө документтери тилекке каршы биз жакта эмес, биздин колубузда жок. Мен айткан кыргыз тарапта дегеним да. Ал Следственный комитет Россияныкы чыгарды, ошол жердин далилдери менен баланча саатта, баланча жерде машинеге жүктөп кеткен, гаражга алып барып кызды зордуктаган, анан айфонун алып койгон, кызды эки жаранга чыдап койгон, анан чыгып кеткен. Анан кыз кутулуп келип, анан Следственный комитетке айтып, анан алар по факту кармалышат да эки баланы. Анан бүгүнкү күнү тергөөнүгө ылайык эки бала тең сурак берди. Камалган жана зордуктаган бала да өзүндө сурак берип. Эки жаран тең Кыргызстандын жараны болуп атат, ошондо. Же бир гана Кыргызстандын жарандары, эми экөө жөнүндө азыр толук маалымат жок. Зордуктаган бала жөнүндө айтып атам да, ошо шектелген бала жөнүндө. Ал өзүнүн мойнуна алды. Тээ кыз болсо өзүнүн баягы очный ставкада аны көргөздү, мына ушул болчу депчи. Мына ушундай тергөө документтери бекип калды. Эми бул сотко жөнөтүлөт. Азыр тергөө иштери жүрөт. Анан ушунун негизинде анан сот процесси уланат да. Тилекке каршы биз эч кандай катыша албайбыз. Биз болгону адвокат беришибиз мүмкүн, бирок азыркы кырдаалда бул мүмкүн эмес жана кооптуу. Анткени биз азыр жалпы мекендештердин тагдырын ойлошубуз керек. Ал балага жардам бере коебуз деп, азыр кайра эле жана улутчул маанайда якуттарды ойготуп коюшубуз мүмкүн. Ошондуктан бул бала камалдыбы, камалып туруп турсун.
азыр мына кыргыздардын жалпы маселеси чечилиши керек. Андан кийин анан бул тынчы баары жайгарылгандан кийин анан буга бир ойлонсо болот да. Азыр эрте. Демек Чыңгыздын баягы окуясы өзүнчө дегендей, машина сүзүп кеткен, Мунуку башка болот атпайбы? Такыр башка. Ошол эле учурда бул көчөгүнү дагы эле интернет айдыңынан биз маалымат алып атабыз, анткени баягы алыстык дегендей. Якутиянын эли чогулуп, жергиликтүү калк чогулуп, ар кандай ошо митингдерди өткөрүп атышат. Ошол жерде кыйкырык, өкүрүк, сүрөөндөр болуп атат да. Бирок биз өздөрүнүн улуттук тилинде сүйлөп аткандыктан баягы комментарийсиз деген гана кетип атат да интернеттечи. Ошол жөнүндө кандай маалыматыңыз? Биз эми алды эмне жөнүндө сүйлөнүп атат ал жерде, эмне деп кыйкырып атышат? Биз эми ал жерде видеолорду алып алып, албетте котортуп түшүнгөнгө аракет кылдык. Бул милдеттүү түрдө жоопту түшүнүш керек эле. Эми ал жерде айтылган сөздөрдүн көбүн айтпаш керек. Анткени баягы бизди угуп аткан мекендештердин дагы үрөйүн учуруунун кажети жок деп ойлойм. Бирден бир маанилүү нерсени айткым келет. Ал жерде ушу бирден бир уран ошо Якутияда иштеп жүргөн эмгек мигранттары, бул жалгыз кыргыздарга тийиштүү эмес, баардык ошол жактан келген эмгек мигранттарына тийиштүү толугу менен рейд жүргүзүлөт, тартипке алып келиниши керек. Жана алар ошо иштеген жерин, анан ошол жакта бирге жашап аткан элин, анын маданиятын сыйлаш керек деген талаптар катуу коюлду. Бул боюнча мына далил катары бүгүн эртең менен рейдтер башталды. Автобекеттерде, аэропорттордо, коомдук жайларда, баардык жеринде бүгүн ОМОН, спецназ, ФМСтин өкүлдөрү, Федерация мигранттык пресси, эмеге миграционный служба. Ошонун баардыгы жүрөт, текшерип атат, кармалган жерден, бараткан жеринен документтерин карап атышат. Ошон үчүн мен дагы кайрылам, мекендештер бүгүн да эрте чыкканга эрте, кичине чыдаш керек, күтүш керек. Мына биздин өкмөт өкүлдөрү сүйлөшүүлөрүн жүргүзүп атат. Алар чыгып расмий айтканга чейин тынчыраак болуп турган. Жегиш мырза, сизге убактыңызды бөлүп биздин студияга келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Дагы бир ирет бир нерсе кошумчаласаңыз болот. Бул мындай бир жүрөктө турган нерсе болуп атат да. Айтор кыргыздар кайда баратабыз деген ойду айткым келип атат да. Кайда баратабыз? Майдаланып кеттик да. Чында карап турсаңыз, мына Баткендеги чек ара. Ал жерди карасаңыз, бирөө чек араны берип койгон дейт, бирөө берген эмес дейт. Кыскасы, биз ошо чек арага тийиштүү кол койгон, койбогон адамдарды талашып отурабыз да. А чек араны ким чечет? Ал жерде элдин тагдырын ким ойлойт? Бир. Экинчиси, айтор ушу кыргыздын жигиттери, кыргыздын кыздары туруп алып бир гей-парадты талкуулайбыз. Кайда баратат? Коом кайда баратат деген нерсе да. Мына Якутия бул бир эле мисал. Бул Россияда, дүйнөдө канча деген кыргыздар бар. Мына Турцияда, Анталия шаарында эле 80% ошо кыргыздар бул сизге окшогон кыздарыбыз. Алар кандай жолдо иштеп атат, кантип иштеп атат, көп нерсе биз билебиз. Мына ушундай маселелер, экономикабыз калып калды. Өкмөт каякта бир отчетун берип атат, айланайын Турция менен теги Кытайдан ашып кеттик депчи. Элди ким ойлойт, мамлекетти ким ойлойт деген маселе да. Бүгүн мына Илон Маск $90 миллион ракетасын Марска учуруп атат. Бүгүн дүйнөдө ошол эле биздин жакынкы эле монголдор өзүнүн жүнүн Японияга экспорттап, жапондуктар ошо жүндү плеть кылып туруп дүйнөгө таркатып сатып атат. Бүгүн Монголия Глейген аэропорту салып койду, 100 000 элге тийиштүү авиа хаб курду. Технология өнүгүп атат. Биздин мына өзбек коңшулар кечээ күнү жаңы автоунааларын казактарга экспорт кылып атат. А биздин талашканыбыз курултай, жыйын, талаш жана башка. Ушуну токтотуш керек. Мен ойлойм, мындай бир чыйралып, мындай бир өзүбүзгө келе турган учур келди да. Болду, эми жетет го дейм. Жейчүлөр жеп бүттү Кыргызстанда. Чыкчылар чыгып качты. Мамлекеттик кызматкердин жөнөкөй эле баягы ячейкасынан, чөнтөгүнөн дейилчи, $1 миллион алып чыгып атат. Кимдин акчасы? Ошол жакта турган биздин акчабыз. Ушу сөзүм аягында айтарым, Якутиядагы биздин мекендештерге, жалпы биздин сырттагы кыргызстандыктарга, кыргыз элиме мен тынччылык каалайм. Бул өтөт. Бул дагы өтөт, Кудайым буйруса. Себеби 2 жыл мурун мен жаңылбасам Тажикстандын жарандары бир якут жаш баланы өлтүрүп коюшкан. Ушуну 1 ай ушундай чуулган иш болгон, анан жабылган. Бул да жабылат, бул дагы өтөт, Кудай кааласа. Ошол жакта диаспоранын күчтүү өкүлдөрү бар, ошолор иштеп атат. Анан кыргыз өзү берешендүү, кыйын калп болот.
муну да көтөрөбүз буюрса. Бирок ошол эле учурда сиз айткан жанагы канча миң дедиз, ол 7.000ден ашып 10.000ден ашуун кыргыз мигранты ошо Якутия шаарында жашап аткандыктан алардын бир гана үмүтү десек болот, ошо Кыргыз Республикасынын бийлигин карап эмне деген чечим болот экен, биздин мындан аркы жашообуз кандай болот экен, тагдырыбыз кандай болот экен деп күтүп отурган кези. Андыктан биз дагы ушул бийликтен өтүнүп кетербиз, ушул мигранттарыбыздын көйгөй болуп турган бүгүнкү суроону тезирээк чечип, алардын ишин жолго салып коюу керек деген өтүнүчтү айтабыз. Бүгүн болсо студиянын элдик талкуу программасынын мейманы Замандаш партиясынын төрагасы Жеңишбек Молдохматов болду. Сизге ыраазычылык. Саламатта калыңыздар. Рахмат.